Atаңдın göre kız yurt günemine buluttu. Angemeni kuran sana alaken kayda gitti de basıdan çıkıp koyup kabırlan kırgız surasa. Көкүрөгүнө бүтүндөй ааламды, байыркы тарыхты, кыргыздардын руханий дүйнөсүн, миллиондогон саптарды батырган залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгы белгиленет. 3 күнгө созулган маданий иш-чара Балыкчы шаарына караштуу Ак Өлүм калктуу конушунда өтмөкчү. Сыңгылдан эстирген бүтүн жерин кыргызга. Саякбай Каралаев манасчылык өнөрдүн көч башы, Чынардын өзөгү, анын тараган өнөрдүн жолун улаган бардык манасчылар чырпыктары. Өзү бир кезде айтат, чоеке чынар болсо мен чырпыкмын, ал тынар болсо мен чымчыкмын. Ал булдурсун болсо мен камчысымын, ал эгер чоеке көл болсо мен тамчысымын дейт. Ошол өзүн көлдүн тамчысына, чынардын чырпыгына теңеген Саякбай Каралаев бүгүн биз үчүн чынар, биз үчүн манасчылык өнөрдүн улуу жол көрсөткүчү. Саякбай Каралаевдин жазылып алынган Манас бөлүгүнүн тексти 83.830 ыр сауын түзгөн. Мындан тышкары Семетей, Сейиттек бөлүмдөрү, алардын уландысы катары Кенендин, анын уулдары Алым Сарык, Кулан Сарыктардын окуялары да кагазга түшүрүлгөн. Саякбайдан жазылып алынган эпостун текстинин бардыгы 500.553 сапырдан турат. Манас дүйнөдөгү белгилүү эпостордун эң көлөмдүүсү болсо, Саякбай Каралаевдин варианты ошол Манастын эң көлөмдүүсү. Мен Саякбай Каралаевди көрбөсөм дагы, ал киши менен учурашпасам дагы, киши менен доорубуз эки башка болсо дагы, мен ошол улуу жолду улантуучу катары мен устатым деп эсептейм. Эмне үчүн? Мен бир кезде Саякбай Каралаевдин 10 сааттан ашык аудиосун угуп, ар бир кайрыгынан таасир алып, ушул манасчылык өнөрдүн баалуулугун, касиетин, улуулугун, тереңдигин сезип туйгам. Мен бир кезде Саякбай Каралаевдин канча аракет кылсам дагы окшоштура албай койгон кайрыктары бүгүн мен манас айтып атканда чыгат. Бул өзүнөн өзү чыгат. Манасчы Самат Көчүрбаев учурда жалпы манасчыларга, кыргыздардын айтуучулук өнөрүнө мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп жатканын айтып, бул өз кезегинде Саякбай Каралаев атабыздан бери келаткан өнөрдүн мындан дагы өнүгүшүнө чоң салым кошоорун белгиледи. Манасчылык өнөргө мурдагы жылдарга салыштырмалуу жылдан жылга жакшырып келатат. Мунун бир айкын мисалы манасчылар үчүн десек болот. Манасчы Төкмакын дастанчылар үчүн Манас улуттук театрын ачып берди. Ал жерде ошол манасчылар өкмөттөн айлык алып, манасын айтып, акындар айлык алып, ырын ырдап, айтышын айтып жүрөт. Мунун өзү камкордук деп билсек болот. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик тарабынан дагы манасчыларга дегеле айтуучулук өнөргө колдоолор өзгөчө десек болот. Ошол эле мына Көл, Талас, Ош, Нарын облустарында ошо манасчыларга арналган атайын аллеялардын ачылышы, манасчыларга арналган мектеп, кичинекей балдар мектебинин түзүлүүсү, ошо манасчыларга арнап атайын фестивалдарды уюштуруусу, манасчыларга арнап атайын маданий иш-чара уюштуруп, аны ардактуу конок катары чакырып, сый урмат көрсөтүп атканын өзү жалпы өкмөттүк деңгээлде, министрликтин деңгээлинде манасчыларга болгон камкордук деп билсек болот. Барса келбесин жайды, көргөнү келгенде кемен түрүлүктө жыйган бер, өлдүм таксырыйман деп, анаким ошондо жандан түңүлдү.